Чоң рахмат. Саламатсыздар, урматтуу коллегалар, урматтуу чакырылгандар. Жылдыз Абдылдаевна, сиз кеңири маалымат бердиңиз, маалыматыңызды уктук. Бул бүгүнкү күндөгү заман талабы, бул мыйзам долбоору кабыл алыныш керек. Ошого утурлай эле бир-эки тактоочу суроо. Асель Кадыржановна, мынау өзүңүзгө белгилүү болгондой, аз биздин урматтуу коллегабыз маалымат берди. Буга чейин дагы биринчи окууда концепциясын кабыл алганбыз. Биздин дагы бир топ коллегалардан дагы сунуштар келип түшүптүр. Алар менен таанышкан болушуңуздар керек. Бир гана ушул сиздердин позицияларыңыздарды билейин дегем да. Биздин депутаттардын берген сунуштары, ошондой эле депутаттарыбыз алып чыккан мыйзам долбооруна сиздердин оюңуздар кандай? Толук кандуу макулсуздарбы? Ооба, албетте, бул биздин эң негизги мыйзамдын бири болуп атат. Биз азыр биргеликте ошо депутаттар менен, силер менен биргеликте иш алып барып атабыз. Толук кандуу иш алып барып атабыз дагы, бул мыйзам бизге керек. Себеби бул чындыгында керектүү мыйзам, бирок кээ бир нюанстар чыгып, кээде мисалы ушул сиздердин министрлик тараптан биздин урматтуу коллегаларыбыз берген сунуштар менен кээде мындай карама-каршылык жагдайлар чыгып калчу. Ошондуктан мисалы бүгүнкү күндөгү бир 5-6 сунуш келип түшүп атат. Ошол сунуштардын бардыгына макул болуп, негизден алганда мыйзам долбооруна эртеңки күнгү сиздердин да ишмердүүлүгүңүздөргө эч кандай сиздердин карама-каршылыгыңыздар жок анда, Ооба, иш алып барып атабыз чогуу эле. Чогуу алып барып, жардам берип, өзүбүз дагы сунуштарыбыз бар. Чогуу алып барып, сунуштарды чогуу иштеп чыгып атабыз. Чоң рахмат. Анан азыр сөз болуп калган маселе боюнча, бул абанын булганышы боюнча. Бул азыр көзөмөл кызматы дагы айтып кетти, Бекжан Алмамбетович. Мен сунуш катары да мына азыркы күндө айтылып атпайбы? Мисалы ошол аталып кеткен цемент завод боюнча, дагы бир өндүрүштөр боюнча. Бүгүнкү күндө чындыгында акыркы бир топ жылдарга салыштырмалуу, акыркы бир 3-4 жылдан бери өндүрүш чындыгында күчөп атат, бизде көбөйүп атат. Бирок ар тармактуу ошол цемент завод болобу же дагы башка тармактагы өндүрүштөрдө мен ушул кайсы бир деңгээлде ошол өндүрүштөр ачылаардын алдында же башталаардын алдында сиздер менен дагы согласовать этилет да, ар бир. Ошонун алкагында мисалы бүгүнкү күндө бизде ички инвестиция, сырттан инвесторлор келип чоң өндүрүштөр түшкөнү турат и болуп атат дагы. Мендеги сунушта биз азыр мурдагы Союз убагындагы синиптер менен турабыз да көбүнчөчү. Ошондуктан сиздер дагы бул Минстрой менен биргеликте, бул жанагы санэпидем кызматы менен биргеликте ушул тармактарда бир катар карап чыксаңыздар. Азыр жалпысынан айтылып атат, абанын булганышы мисалы ошол өндүрүштөн деп. Канчалык деңгээлде ошол өндүрүштөн чыгып атат? Мындай так сиздерде мониторинг жүргүзүп туруп көргөзүп берсеңиздер жакшы да, себеби өндүрүш болбосо жашоодо өндүрүш болуш керек да, кандай болбосун. Аз биздин урматтуу коллегалар айткандай, өнүккөн өлкөлөрдө мындан 1000 эселеп көптөгөн өндүрүштөрдүн арасында деле жашоо болуп атат. Абанын булганышы кайсы бир деңгээлде байкалат, бирок ошого алдын ала чаралар көрүлөт. Мисалы Союз убагындагы заводдор менен акыркы технологиялар менен азыркы жабдыктары келгендери бир топ мисалы баягы калктуу конуштардан канча метр алыстыкта болуш керек, канча деңгээлде ошол калктуу конушка зыяны тиет деген мурдагы синиптер бар болчу да. Азыркы жаңы технологияларда ошол заманбап фильтрлер коюлуп, заманбап мисалы ошол жагымсыз жыттар же болбосо баягы үнүн бийик чыгара турган мисалы заводдор бир аз басаңдап, жаңы технологиялар менен ошо синиптерди карап чыгыш керек деп ойлойм да. Себеби жерлерге барганда ар бир райондордо жалпы эле республика боюнча биздин ички инвесторлордон да көп ушундай сураныштар болот. Себеби чындыгында азыркы күндө текшерип бара турган болсо эч кандай жыт жок же болбосо абанын булганышы байкалбайт, бирок эски синип боюнча баягы канча дагы метр деген нормалар калып калган. Ошого сунуш катары дагы ушул мыйзамдын алкагында сиздер дагы бир катар ушул аткаруу бийлигине жогорку Кабминге берсеңиздер, ошолорду кайрадан карап чыкса,
ушул жаңы фильтрлер же болбосо дагы жаңы жабдыктардын ишмердүүлүгү кандай болот? Ошол боюнча дагы бир сунуш сиздерге. Ошону бир өзүңүздөрдүн оюңуздарды айтып, кеңири талкуу кылсаңыздар, биздин ички инвесторлорго дагы, жалпы инвестиция боюнча дагы мамлекетибиздин эми өсүп өнүгүшүнө, ушул өндүрүш тармагы эми көп салык боюнча, жумуш орун түзүү боюнча ар тараптуу колдоо көргөзүп келет да. Ошондуктан алардын дагы талабын бир карап, мындай тегиз алтын ортолук таап бере турган болсок, жалпы жашоочуларга дагы, ишкерлерге дагы керектүү мыйзамдар кабылдана турган болсо, алып келсеңиздер, бул жерде талкуулайлы биргеликте. Чоң рахмат.